Улуч Арсланбек уулу Кара Кулжанын кулуну учурда 18 жашта эркин күрөш менен машыгып келе жатканына 6 жылдын жүзү болду. Бул аралыкта ичиндеген машыгууларга катышып, каарманыбыздын кара тери агып спорттун чоң майданында чыңалып келүүдө. Анын аталган спортко кызыгуусу кичинекейинен баштап эле ойгонгон. Бул эркин күрөштө мен чоң атам күрөшүп жүргөн, чоң атамдын жолун жолдоп, мен дагы ушу күрөштү чоң атамдын жолун жолдойм деп аракеттенип 6 жылдан бери тренировка кылам. 6 жылдан бери тренировка кылам. Бул эркин күрөш мага абдан жагат. Бул күрөш өзүм катышканыма атын эмдер эле каршы болгон эмес. Тынымсыз аракеттин арты менен четинен ийгиликтерди жараткан. Айта кетсек, 2014-жылы жаш өспүрүмдөр арасындагы Кыргызстандын чемпионатында 1-орунду алып, алтын медалга ээ болсо, 2015-2016 жылдары өткөн турнирде күмүш медалга татыган. Дагы да алдыда көп ийгиликтерди багынтуунун аракетинде. Ошол себептүү каарманыбыз көпчүлүк убактысын дал ушул спорттун түрү менен машыгууга арнайт. Bir günde 2 maldan trenirovka kılabız. Meclisteki dardanganda okudan atayım boşaltacak. 2 malda ertemen saat 8'de, 8'den 11'e çeyin trenirovka kılabız. Geçinde saat 6'dan 7:30'a çeyin trenirovka kılabız. Bu jakta agaylar abdan jakşı. Muhammed Ahmedovич, Azimович, agaylar trenirovka kılат. Hazır alar Bişkekке кетти соревнованияга. Мен ден соолугума байланыштуу бара албай калдым. Азыр ушул жерде тренировка кылам, 4 жылдан бери тренировка кылып, бу жерде окуйм. Спорттун арты менен Турция, Казакстан, Босния, Герцеговина өңдүү бир топ өлкөлөргө барып, өз күчүн сынап байгелүү орундарды багындырып келген. Анын бул жааттагы ийгиликтери машыктыруучулардын дагы чоң кубанычы. Он уже с 2012 года тренируется в спортзале. Туңгуч бизге 2012-жылы келген. Чыныгы балбан жигиттердин бири. Акыркы 5 жылда көптөгөн ийгиликтерди жарата алды. Ушул таапта дүйнөлүк чемпионатка даярданып жатабыз. Туңгучка жалаң гана ийгиликтерди каалайм. Туңгучтун ийгилигин тең бөлүшүп, машыгууларды калтырбай күч сынашкан жакын достору анын эркин күрөшкө кызыгуусу күчтүү экендигин билдиришет. Эртемен эле шаардап чалгарат, мен тренировкага деп келбей койгомда. Бирге тренировка кылышына. Каверден бирге соперникбиз, за ковром чын достор, доспуз ошондой. Жакшы болот, бирге барып келдим, бирдер 3-орунду алды ошондой. Башка сбордорго бирге жашайбыз, бир комнатада. Постоянно биринчи номер чыгат бизге комнаталардан номери. Учурдун жаштардын пайдасыз нерселерге азгырылып, убакыттын текке кетиргени туңгучту да ойлондурбай койбойт. Андыктан алар спорт менен машыкса, өлкөбүздүн келечеги дагы бир жакшы нукка бурулат деген туңгуч өзү курактуу балдарды да спорт менен дос болууга үндөйт. Убакытты туура пайдаланыш керек, аракеттениш керек, залга келгиле балдар, күрөшкүлө, бекер жүрөрбөй. Эркин күрөш достукчадан ынтымакка апарат. Бул күрөш бирөөнү урбайсың, бирөөнү теппейсиң. Бул күрөш гана достук үчүн күрөшөбүз да. Биздин пайгамбарыбыз да күрөшүп жүргөн. Ошентип күрөшүп, жыгылганды жер көтөрөт, утканды эл көтөрөт. Кээде утуласың, кээде жеңесиң. Бул мына кавер тоголок да, кавер чечет да. Кудайдан да, жакшы тренировка кылсаң, аракеттенсең берекет. Машыгуулардын натыйжасы жаман эмес. Жаш спортчунун талбаган аракети дүйнөлүк чемпионаттарга жол ачууда. Бирок баягы каржы маселеси оңтойсуз абалга каптоодо. Ошентсе дагы анын максаты Кыргызстаныбыздын желегин бийик деңгээлде желбиретүү. Күн сайынкы эркин күрөш боюнча машыгуулар дал ушул залдын өзүндө өтөт. Келечекте көптүү бийик максат койгон ушул жаш жеткинчектер, өспүрүмдөр алга карай спорт менен ынак болушууда. Ал эми биздин каарманыбыз туңгуч болсо, буйруса Францияга жолдомо алып, ал жактан да үмүт менен кайтам деген чоң ишеничтери бар. Улан Мамашеров, Эмилбек Каныбеков, Илимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы үчүн.